Францияда өтүп жаткан 33-чү жайкы Олимпиада оюндарына өлкөдөн барган спортчулардын алгачкы тобу Кыргызстанга келди. Алар суучул Денис Петрашов жана дзюдочу Кубанычбек Айбек уулу. Денис Петрашов Олимпиадада 100 жана 200 метрге бир асыкмасы менен сүзүүгө жолдомо алган. Биринчи жарышында 100 метрден баштап 23-чү орунду ээлеген. Ал эми 200 метрден болсо 14-чү орунга ээленген. Бул жыйынтык Петрашовду Кыргызстандык алгачкы жарым финалга чыккан суучул кылды. По поводу самого выступления. Суда жарыш жөнүндө айта турган болсом, мен болгон аракетимди жумшадым. Албетте, Олимпиадага барган ар бир спортчу өз өлкөсүнүн желегин көтөрөйүн деп аракет кылат. Алардын катарында мен дагы бармын. Жыйынтыгында 14-чү орунду ээлеп калдым. Бирок бул мени капалантпайт. Алдыда дагы көптөгөн мелдештерде Кыргызстандын желегин көтөргөнгө болгон аракетимди жумшайм. Өлкөгө кайтып келген дагы бир спортчу бул Кубанычбек Айбек уулу. Дзюдочу 66 кг салмак категориясында 1-16 финалда украиналык спортчуга жеңилип калган. Өлкөгө кайтып келген спортчу мындан ары да ийгиликтерге жетишүүгө умтулаарын билдирди. Бардыгы кыргыз эли бизди колдоп, биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич өзү узатып, бизден алтын күткөн. Но биз колубуздан келген аракетти кылдык. Бир аз окшошпой калды. Биз бул турнирге аябай көп күтүп, көп даярдандык. Албетте Олимпиада оюндарына барыш негизи эле кыйын, лицензия алыш кыйын, бирок мен ойлойм, бир гана катышуу эмес, барып ушунча 7 миллион калкыбыз колдоп турганда биз утушубуз керек болчу деп ойлоймун. Буйруса дагы алдыга ынтылабыз, бул менен токтоп калбайбыз. Жалпы дзюдо боюнча 2 спортчу бул Олимпиадага жолдомо алган. Алардын бири Эрлан Шеров. Ал алгачкы беттешин кубалык Силва Моралес менен кезгелеп, аны утуп алган. Ал эми 1-8 финалда испаниялык спортчуга жеңилген. Парижге барган 2 дзюдочу үчүн бул алгачкы Олимпиадасы. Вы же знаете, вот последние полгода. Негизи акыркы жылдары кыргыз дзюдочулары жакшы жыйынтыктарды көрсөтүп келе жаткан. Албетте, кыргыз күйөрмандар дагы Олимпиададан жеңишти күткөн. Бирок биз ойдогудай таймаштарды өткөрө алган жокпуз. Алдыда чоң жоопкерчилик турганы спортчуларга кандайдыр бир деңгээлде психологиялык таасирин тийгизди деп ойлойм. Себеби 2 дзюдочубуз тең, жаш жана биринчи Олимпиадасы. Эми биздин алдыдагы максат кетирген каталарды оңдоо менен кийинки Олимпиадага даярдык көрүү. Эске салсак, Парижде өтүп жаткан Олимпиадага спорттун 5 түрү боюнча 16 спортчу жолдомо утуп алган. Алардын 10-у күрөш. Өлкө намысын коргоого аттанган балбандар 5-августтан тарта килим үстүнө чыгат. Телегайтелев, Мирлан Жаныбеков, ЛТР, Чүй облусу.